Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашоркызы тааныштырам. Кызылкаяда 6 баш бодом алды уурдоого шектелген 3 коргондун 2 тургуну кармалды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Текшерүү иштеринин алкагында уурдалган малдар Ноокат районунун Ынтымак айылынын тургундарына тиешелүү экендиги жана мал уурулукка шектелип кармалган 2 жаран мурда суд жообуна тартылган Кадамжай районунун 3 коргон айылынын тургундары экени аныкталды. Бул факты Кызылкая шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси башкача айтканда уурулук менен катталып, окуя болгон аймак Кадамжай районунун аймагына киргендиктен кылмыш иши Кадамжай рибине өткөрүлүп берилди. Кылмышка шектелип кармалган жарандар убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда тергөө иштери уланууда. Баткен жана Лейлик райондорунда электр жарыгы убактылуу өчөт. Эртең 2 августта Баткен жана Лейлик райондорунда электр жарыгы Айгүл Таш көмөк чордонундагы кезектеги оңдоп түзөөгө байланыштуу убактылуу өчөт. Бул тууралуу Баткен электр тармактар ишканасынан билдиришти. Ага ылайык электр жарыгы эртең мененки саат 8:00-дон 18:00-га чейин өчүрүлөт. Электр энергиясы Лейлик районунун бардык айыл шаарларында, Сүлүктүү шаарынын бардык кварталдарында жана Баткен районунун Дара, Кыштут, Карабулак, Самаркандек, Карабак, Актатыр, Аксай, Төрткүл жана Суу Баш айыл аймактарында өчөт. Ошондой эле жарык Баткен шаарынын Кызыл Дөң, Чет Булак, Базар башы, Булак башы, Тамаша жай, Келечек, Эмсо, Аэропорт жана Смок кварталдарында да өчөт деп белгиленет маалыматта. Кадамжайда 26 жаранга кызыл китеп берилди. Кадамжай районунун Орозбеков айылында 26 жаранга кызыл китеп тапшырылды. Бул тууралуу райондук бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда район аймагында мыйзамсыз курулган турак жайлардын саны 5000ге чамаласа, айыл аймактарда жерге мунапыс берүү боюнча 2000ден ашуун жарандан арыз келип түшкөн. Учурда район боюнча жаңы мыйзам менен берилген мамлекеттик актылардын саны 494-тү түзөт. Бизге 300ге жакын мыйзамсыз курулуштар келип түшкөн. Бүгүнкү күндө биз ошолордун алгачкы 26 адамга кызыл китептерин бүтүрүп тапшырып жатабыз. Бул иштин жүрүшүндө айыл өкмөтүнүн комиссиясы, райондук комиссия тыгыз иштешип, бүгүнкү күндө дагы 50дөй жаранга кызыл китептин баарын даяр кылып, райондук комиссияга, архитектурага, кадастр кызматтарына берилди. Лейликтеги ишкерлерге санитардык милдеттендирмелер берилди. Лейлик районунун аймагында инфекциялык оорулардын жана тамак аштан уулануунун алдын алуу үчүн иш-чаралар жүрүүдө. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санитик көзөмөл борборунан кабарлашты. Маалыматка ылайык иш-чаранын жыйынтыгы менен 1 сулуулук салонуна жана стоматологияга, 2 ашканага санитардык милдеттендирмелер берилип, 1 чаштар ашканага 4000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.